Дарыгерлер айыгарынан үміт үзген адамды ыйык Курандын айыктырганы тууралуу баян. Эл ичинде айтылып жүргөндөй, кайсыл бир аял өзүнүн тууганы болгон башка бир келинге ар дайым минтип айтчу экен. Мен сени ар качан куш бойлуу же эмчектеги балаң менен көрөмүн. Сен кандай бактылуусуң? Ошондон кийин ар дайым койнунан жаш наристелер түшпөгөн бактылуу келиндин эмчегинде коркунучтуу шишик пайда болот да. Врачтар болсо эмчегин кесип салмайынча айыкпайт. Ошондуктан кесүү керек деген чечимге келишет. Бирок ал келиндин жогорудагы сөздү айткан апчеси бул баленин тамыры кайда экенин жакшы түшүнгөндүктөн ал өзү вуду дарат алган суу менен өз тууганы болгон тигил келиндин да жуунушун суранат. Бирок ал бул сунушун анын өзүнө түздөн түз айтпастан тигил келиндин апасы аркылуу билдирет. Анткени ал биринчиден өзүнүн көз огу тийгендигин айтуудан уялган. Бирок канткени менен ал аял Аллахтын элчисинин саллаллаху алейхи вассалам эгерде силер андан башкача айтканда көзү тийген адамдан даарат алууну талап кылсаңар, ал даарат алган ошол суу менен өзүңөр да жуунгула деп айткан хадисинен кабардар болгондуктан ошол хадиске ылайык аракеттенген. Анткени ал апче аны жаман ниет менен мактаган эмес. Ал тургай анын дилинде кыязы эч кандай көрө албастык деле болбогон чыгар. Бирок капилеттен көзү тийип кеткенин кийин гана байкап калган. Ошентип ал аял өзү вуду даарат алгандан таза идишке сарыгып түшкөн суу менен береги келинде уурттап жана даарат алып, Аллахтын эрки менен эч кандай операциясы да жок, эмчегин да кестирбестен айыгып кеткен болчу. Бир бойго жеткен бала рак оорусу менен ооруп калып, Аравияда бар болгон бардык дары-дармек каражаттарды колдонуп, бирок айыга албаган соң, аны ага врачтар батыш өлкөлөрүнө барып дарыланууга кеңеш беришет. Ошентип ал өзүнүн бир тууган агасынын коштоосунда Америкага барууга аргасыз болот. Америка Кошмо Штаттарында аны медициналык изилдөөдөн өткөрүшкөн соң, дарыгерлер анын агасына муну дарылоого эч мүмкүн эмес жана анын өмүр суусу бүтүп баратыптыр. Көпкө жашабайт деп айтышат. Ошол кабарды уккан соң, агасы түнү бою "Мен оорусам, Аллах шифа берет" деген Шуара сүрөсүнүн 80-аятын окуп таң атырат. Ошентип ал муну менен гана чектелбестен, эртеси таң атканча кирпик көзүн ирмебестен Куранды толугу менен хатым кылып окуп чыгат да, окуганча инисине дем сала берет. Анан эртең менен бир саамга уктап кетип, ойгонуп караса, инисинин абалы бир топ жакшырып калганын байкайт. Ошентип ал ар түн сайын ушундай кылып Куранды толугу менен окуп, инисине дем салуусун уланта берет да, инисинин абалы улам жакшырып баратканын байкап, ого бетер жигердүүлүк менен Куранды окуп, акыры иниси толугу менен рактан айыгып кетет. Дагы бир такыба кыз, даанышман Аллахтын каалоосуна жараша рак илдети менен ооруп калат. Ошондо дарыгерлер кыздын агасына кыздын абалы улам начарлап бара жатканын жана көп узабай өлүп калуусу мүмкүн дешет. Ошентип кыз заманбап медицинага үмүт артуунун кажети жоктугун жакшы түшүнгөн соң, ал агасынан өзүнө ыйык Куранды алып келип берүүсүн суранат да, Куранды күнү-түнү окуй баштап, ар бир сүрөнү окуп бүтөр менен өз алакандарына үйлөп дем салып денесине сүйкөй берет. Бул абал бир нече күн уланат. Кыздын абалы улам жакшырып бара жатканын, кайрадан жигердүү жашоого кайта баштаганын билген кезде, врачтар "О, кандай каттуу таң калыш дейсиз. Ал эми Аллахтын эрки менен анын толук айыгып кеткенин угушканда, ооздору ого бетер аңкайып ачылып, айраң таң калган боюнча кыла беришкен. Кайсыл бир аялдын 2 жашар уулунун температурасы капилеттен эле каттуу жогорулап кетип, маанайы чөгүп, жүзүнүн иреңи өзгөрүп, шалдыраган алсыз жана кыймылсыз балага айланат. Клиникалардын биринде медициналык изилдөө жүргүзгөн соң, дарыгерлер баланын энесине клиникада баласы менен кошо калууну буйрушат. Эне чыдамсыздык менен анализдин тыянагын күтөт. Бир нече убакыттан кийин врач ага баласы кандын рагы менен ооруп калганын айтат. Балага медикаментоздук дарылоо жазылат да, анын абалы бир аз жакшыргандай болот. Бирок бир аз убакыт өткөн соң рак клеткалары кайрадан активдеше башташат.
Баланын енесі бардық клиникаларды қыдырып жүріп, бардық оруларды Құран менен дарылай ала тұрған бір шейх бар екендігін ұғып қалады да, ошол шейхке қайрылып, ал Құранды оқу менен балаға дем сала баштайды. Ошентип баланы 3 апта Құран менен дарылашқан соң, дарыгерлер қайрадан медициналық изилдөөдөн өткөрүшөт да, кандын рагынын изи да қалбай, баланын таптаза айыгып кеткенин көрүшүп, таң қалышқанын жашыра алышпайды. Бұл баян Ыйык Құран менен дарылоо китебинен алып баяндалды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Экро медиа каналыбызга катталыңыздар.